4 октябрдағы парламенттік шайлоодо клубтун операторы Хамидло Узаковқа жана журналисти Айбике Адлет кызына Ош шаарындагы Памир кафесинде жайгашкан номер 5316 шайлоо участогунда кол салуу болгон. Белгисиз 2 киши кызматкерлерибиздин телефонун күч менен тартып алууга аракет жасап, түз эфир жасоого тоскоолдук жаратышкан. Ол көтөрүп атпайбы? Эмне карабайсың? Көтөрбөйлө сен досуңа окшоп атасың. Биз сенин таанышыңа окшоп атасың, мындай келсечи. Жок, эми айтты кол көтөрдү деп барып реакция кылбайсыздарбы? Ал кетти да, эч ким кепилдик бербейт анын кайра келбешине. Сиздер реакция кылыңыздар да барып, ал билдирип атпайбы? Азыр көрдүк го мен. Азыр көрдүңүздөр, эми реакция кылыңыздар да барып. Сиздер азыр көрдүңүздөр. Ал сиздерге кол көтөрүп атканын айтты. Эмне үчүн ана реакция кылбай турасыздар? Байке, өзүңүз тааныштырып коесузбу? Мен аны жакты карайм, карындашым. Жок, байке. Эмне үчүн ал жакта тынч эле турса, сиздер бул жакта болуп аткан мыйзам бузууларга, кол салууларга карап атасыңар. Ол эч ким салган жок. Байке, сиз кайсы жердин кызматкерисиз? Бизге өзүңүз тааныштырып коюңузчу. Азыр карындашым, мен мына Жок, бизге ошол жерде өзүңүз тааныштырып коюңуз. Ошол эле күнү операторубуз менен журналистибиз Ош шаардык милициясына кайрылып арыз жазышкан. Ошондой эле окуяга күбө болгон, бирок аракет көрбөгөн милиционерлерге чара көрүүнү талап кылышкан. Анткени менен 31 октябрда Ош шаардык милициясы Узаков ишин кыскартып салган. Буга соттук медициналык экспертизанын жабырлануучунун денесинде жарат жок деген бүтүмү себеп болгон. Бирок тергөөчү журналисттин ишине тоскоолдук кылуу фактысын эске алган эмес жана ишти мүмкүн болушунча батыраак кыскартууга шашкандай элес калтырат. Клубтун кызматкерлери тергөөчүнүн ишине канааттанбагандыктан ишти өздөрү иликтеди. Шайлоо күнү журналисттерге 2 киши кол салган. Анын бирөөсүн редакция ошол эле күнү тапкан. Ал грэплинг менен машыккан спортчу жана Ош тазалыкка караштуу Ташсанды полигонунун башчысы Достук Жолдошов болуп чыкты. Кызыгы, ал иште күбө катары түшүндүк кат жазган, ошондой эле жеке ишкер катары көрсөтүлгөн. Достук өзү клубко номер 5316 шайлоо участогунда достору менен аш жегени барганын айтты. Мындай случайда мен азыркы обедке баргам да. Эми обедтен кийин өтүп барсам керек, чай ичкен баргам. Анан барсам анча-мунча тааныш балдарга кем учурашып, арка жагында кафе летний иштеп аткан да. Биз бирок шайлоо участогунда түз эфир жасап атканбыз да. Комментарий берипчи. Эми аны мен билбедим да, мен келсем эле анан кийин мындай элестетсеңиз, Айнура Эльвира да. Сен бул жерге бардыңыз, чыксаңыз эле артыңызда непонятно бирөөгө тартып атса эле, мен алиги реакция болуп кетсе, эмне болуп кетсе, мени мындай болчу да. Телефонду эми алып туруп эле өчүрүп койдум, прямойдон кайда берип койдум. Ал жерде бирөөнү уруп, токтотуп, мен эч кимге тийген жокмун да. Аталган окуя боюнча клуб Ош тазалыктын башчысы Нурбек Исмаиловдон комментарий алды. Баса Исмаилов Жолдошовдун грэплинг боюнча тренер болуп саналат жана муниципалдык кызматка шакирттин өзү алып келген. Эко биримдик партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер да болушкан. Ал эми Исмаилов 3 жыл мурун президенттик шайлоодо дал ушул номер 5316 шайлоо участогунда журналисттерди сабоого айыпталган. Эгерде ошол күнү мыйзам бузса, укук коргоогондар бар, ошолор кайрылыш керек. Алар жоопту ошо азыркы мыйзамда негизинде РППга түшүрөт, РППнын иш козголот да. Мамлекеттик кызматкерлер участокторго бөлүнөт, шайлоо участоктарыначы. Ош тазалыктан деле ошентип бөлүнүшкөн беле? Жок. Такыр бир да киши бөлүнгөн сиздин кызматкерлерден. Эми андан кийин сиз Достук менен жеке сүйлөштүңүзбү? Булар сени издеп Жок, эми ал менен иш жүзүндө сүйлөшүп эле атабыз. Ал жөнүндө мен урган эмесмин, эч кандай иштеке кылган эмесмин деди да. Анткени менен номер 5316 шайлоо участогунда Ош тазалыктын Самат Артыков аттуу кызматкери комиссиянын мүчөсү болгон. Ал эми Исмаилов өзү шайлаган номер 5325 участокто Ош тазалыктын 5 кызматкери тең аймактык шайлоо комиссиясында иштеген. Журналисттер аталган участокто дагы мыйзам бузууларга күбө болушкан. Жолдошов шайлоо күнү участокто эмне кылып жүргөнүн тактоо үчүн аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Тамара Савишкого суроолорду узаттык. Ал Достук Жолдошов биримдик партиясынын расмий өкүлү болгон деп билдирди. Ошондой эле Памир кафеси шайлоо күнү иштеген эмес деп айтты. Бул маалыматты чайхананын администрациясы да клубко тастыктады. Да, это Достук. Да. На выборах. Да. Он наблюдал? Нет, он постоянно приходил от штаба, вот как они штаб там организовали, вот он от этого приходил к нам, проверял, вот списки смотрел. Вот в день выборов тоже, да, здесь был? Он приходил, да, он был здесь. Как представитель, да, он был здесь? Да. У него там еще и бейджик был, да? Бейджик был, да. А кафе работало тогда, вот Памир? Как кафе тогда работало или только участок? Нет, участок работал. Он говорит, что он пришел сюда просто покушать. Нет, он Уже из плов, он говорит.
приходил только просто как это вот, идут выборы. Представитель от беременных. Да. Он арендовал кабинет у женщины кое-то в переулке, они и сейчас там работают. Демек Жолдошовдун тамактанганы баргам деп айткандары чындыкка дал келбейт. Шайлоо участогынан чыгып алып, Савишконун айткандары боюнча дарекке бардык. Ал жерде чындыгында мурда беримдиктин штабы болгон экен. Бирок учурда ал жакта президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүтчүлөрү иштеп жатыптыр. Бул жак беримдиктин мурда штабы болгон деди. Азыр бул кимдин штабы болду? Садыр Жапаровдунбу? Плакаттар турат экен, Садыр Жапаров штабы. Сиз эмне болду сиз бuyakta? Biz ishlab o'tamiz. Избирательlar bilan ishlab o'tamiz. Men избирательlarda cho'ngi. O'ynamani, agitatorlar bilan ishlab o'tamiz. Tanıysызбы? Достук деген баланы таныйсызбы? Достук Жолдошов дегенди. Номер 53-16 шайлоо участогында партиялардын биринин атынан байкоочу болгон Арген Клопко Жолдошов биримдиктин өкүлү болгондугун тастыктады. Ошондой эле бир нече спорттук дене түзүлүштөгү балдар жүргөн деп белгиледи. Эскертүүчү жагдай байкоочунун каалоосу боюнча аты өзгөртүлүп, анонимдүү калууну каалады. Бирле бежикти үчөө алмаштырып тагып аткан. Бир орундукта эч ким отурган эмес, баары көзөмөлдөп карап жүрүшкөн, бирок менин байкоомдун негизинде алар уже баарын алдын ала пландаштырып коюшканда, ушул биримдикти шайлайсыңар дегенде болуп коюпчу. Баарында карап көрсөң, жанына барып неме кылып, башка наблюдательдер деле унчукпай аткан, биз эле унчукпадык да. Эчтеке кыла албайт окшойбуз деп. Окуя болгон күнү Кактус басылмасынын кабарчысы Марат Уралиев милицияга күбө катары түшүнүк кат жазып жаткан эки аялга журналисттерге кол салуу боюнча суроо узаткан. Бирок алар мындай көрүнүштү көрбөгөнүн айтышкан. Журналист кол салуу учурунда тартылган тасма соц тармактарга тарап кеткендигин айтып, суроону кайра узаткан. Бирок алар жоопторун өзгөртүшкөн эмес. Клопко интервью берген байкоочуга аялдар тартылган тасманы көрсөткөнүбүздө, ал аталган аялдар биримдикке иштегенин белгилеген. Ошондой эле алардын бирөөсү участоктун жанындагы штабта Садыр Жапаров үчүн иштеп жаткан аялдардын бири болуп чыкты. Ал эми Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Достук Жолдошовдун кайсы кызматта иштегени жана кайсы партиянын өкүлү болгону мааниге ээ эмес дейт. Кайсы партиянын өкүлү болгондугу биз үчүн эч кызыктырбайт. Мыйзам чегинде тергөө кызматы ушундай чечимге келди да, кайсы партиянын экени, биримдиктенби же башка партиядан экендиги ал кандайдыр бир таасир этпеш керек деп ойлойм. Демек, милиция Жолдошовдун муниципалдык кызматта иштеп туруп, ошол эле маалда бийликчилдерген биримдик үчүн иштеп бергенине көз жумуп жатат. Бул тергөөнүн акыйкаттуулугунан күмөн жаратат. Мындан тышкары клуб кызматкерлерине кол салган биринчи кишини да тапты. Ал Ош аэропортунун кызматкери Манас Алмаматов болуп чыкты. Анын жүзү да кадрга түшүп калган. Алмаматов да греплик менен машыгат. Ал өзү шайлоо күнү номер 53-16 шайлоо участогунда кайсы бир партияга иштебегенин айтууда. Алмаматов участоктун жанынан гана өтүп баратканын, бейджиги жок киши аны тартып жаткандыктан тартпада өтүп кеткенин айтат. Бирок оператор менен журналист бейджик тагынып жүрүшкөн жана Алмаматовду эмес, участоктун сыртын тартып жатышканда, ал операторыбыздын артынан келип, мойнуна чаап жиберген, кийин телефонун алууга аракет жасаган. Ал эми иликтөөчү журналист Идрис Исаков шайлоодо спортчулар аларга карата эч кандай чара колдонулбашын билгендиктен да журналисттерге кол салуу сыяктуу көрүнүштөр болуп жатат дейт. Кереги жок адамга мыйзамдар өтө катаал шартта иштейт, а керектүү адамдарга такыр иштебейт. Айрыкча бул нерсе шайлоолордо. Мисалы, биримдиктин кечеги шайлоонун мисалын алсак, биримдиктин талабын талашкан спортсмендер, аларга эч кандай жаза колдонулбайт. Аларга бардык жерде жашыл чырак жанып турат. Алардын кылган кылмыштарына көз жумулат. А эгерде башкалары кыла турган болсо, башкалардан бир кылт эткен бир катасы кеткен болсо, алар кечирилбейт. Мына ушул эреже менен жашап келатабыз да азыр. Ал арада Ош мэриясынан полигон башчысы болгон Достук Жолдошов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын жана арызды Исмаилов кабыл алган билдиришти. Мындай чечимге журналисттерге кол салуу боюнча ызычуу себеп болгон дешти. Анткени менен расмий түрдө мэрия биримдик үчүн иштеп берген Жолдошовго карата чара колдонгон жок деп эсептесек болот. Иштин кыскартылганы боюнча клубдун адвокаты шаардык прокуратурага тергөөчүнүсүнөн кайрылган, бирок арыз кабыл алынган эмес. Ошондуктан клуб сотко даттануу үчүн даярдык көрүп жатат.